Жаң эле каратсак шамалдан бак түшүп калды. Мэриянын алдында ой машинасы. Бишкекте өтө каттуу шамал болуп, чириген дарактар кулап, унааларды басып калган. Эскертүү: карып калган дарактардын түгүнө унааңыздарды койбоого чакырабыз. Мындай шумдукту көргөн билеңиз, сак болуңуз. Бишкекте кээ бирки заправкалар бензиндин ордуна воздух айдап жатканын көрүүгө болот. Аларчада туристтерди ташыган электромобилдин батарейкасы отуруп, ордунан жылбай калганын көрүүгө болот. Россияда жөө өтмөктөн өтүп бараткан 2 кыргыз жараныбызды унаа сүзүп кеткен эле, эсиңизде болсо керек, ошолордун абалы айтылды. АКШнын президенти Дональд Трамп: Украинаны Путин бүтүндөй алып койбосо керек деп ишенем. Анткени Путин мени сыйлайт деген сөздөрүн калтырган. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Да. Это что такое? Охуеть. Ну-ка. Аларчада туристтерди ташыган электромобилдин аккумулятору өчүп калды. Аларча Сейил багында туристтердин ташып бара жаткан электромобилдин аккумулятору өчүп калган. Мындай видео социалдык тармактарга тарады. Андагы маалыматка караганда туристтер эс алуу үчүн аларчага барышып, кире бериште аларды электромобиль тосуп алып, бир аз жүргөндөн кийин токтоп калган. Туристтер башка электромобилге отургандан кийин анын дагы аккумулятору өчүп калган. Натыйжада туристтер үчүн 3-чү унаа жөнөтүлүп, эс алуучу жайга жеткирилген. Эскерте кетсек, эртең 1-майдан тартып парк аймагына бир гана электромобилдерге руксат берилет. Дизель, бензин жана газ менен жүрүүчү унаалардын кирүүсүнө тыюу салынат. Булак супер кежи. Короче, жолдо 2 жол мана алмаштырдык да. Батарейкасы отуруп калган. Экинчисин алмаштырып атабыз. 40 калды. Көпкө барбайт го деп ойлойм да. Күчтөндүрүш керек батарейкаларын. А вон сзади едет, может с ним поедем? Бирөө келет. Азыр ушул жакка отурсак, азыр 3-чү жолго отурган болобуз. 3-чү автобуска. Орусияда жол кырсыгы кабылган кыргыз жарандарынын абалы айтылды. Орусиянын Хабаровск крайынын Комсомольск-на-Амуре шаарында жол кырсыгына кабылган 2 кыргыз жараны ооруканада дарыланууда. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирүү таратты. Белгилүү болгондой, алардын биринин абалы туруктуу, туугандары менен байланышка чыкты. Экинчисине операция жасалып, башындагы уюган кан алынган, абалы оор, жасалма дем алдыруучу аппараттан чыгарылып, өз алдынча дем алып жатат. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин Владивосток шаарындагы бөлүмү жана ардактуу консулу медицина мекемеси жана жабыркагандардын туугандары менен туруктуу байланышта болууда. Окуя боюнча тергөө органдары тарабынан Орусиянын жол кыймылынын коопсуздук эрежелерин жана транспорт каражаттарын пайдалануу тартибин бузуу боюнча кылмыш иши козголду. Бул маселе Тышкы иштер министрлигинин элчиликтин көзөмөлүндө турат. Биле кетсек, 28 апрелде Орусияда 2 кыргыз жараны жол кырсыгына кабылганы кабарланган. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Путин Орусиядагы аэропорту Сталинград кылып өзгөрттү. Орусиянын президенти Владимир Путин Волгоград облусунун ардагерлери Андрей Бочаров тарабынан Волгоград аэропортуна Сталинград тарыхый аталышын берүү өтүнүчүн колдоду. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз
кызматы билдирди. Бардыгы менден сизге аэропорттун атын Сталинград кылып өзгөртүү тууралуу кайрылуу кылымды суранышты. Мени колдоп коюңуз, Владимир Владимирович деген Бочаров. Президент андай-мындай сунушту ким айтканын сураганда, Бочаров демилгени аскерий операциянын катышуучулары, ардагерлер көтөргөн деп жооп берди. Булак Суберкеч. Трамп: Путин Украинанын бардыгын алып койбойт деп ишенем. АКШнын президенти Дональд Трамп россиялык кесиптеши Владимир Путин аны сыйлагандыктан улам Украинанын бардык аймагын алып койбостугун айтты. Бул туурасында РИА Новости жазды. Менимче ал мени сыйлайт, урматтагандыктан улам Украинаны толук басып албайт деп ишенем. Болбосо кабыл алган чечими Украинаны толук басып алуу болмок деген Трамп ABC телеканалына берген маегинде. Муну менен катар эле Украинага тынчтык орнотууда Путин анын башын бир аз оорутушу мүмкүндүгүн кошумчалаган. Ак үй башчысы Украинадагы согуш боюнча АКШнын мурдагы президенти Джозеф Байден сыяктуу кенебей жүрө бере албастыгын белгилеп, кырдаал аны тынч уктатпастыгын айтты. Ал Байден жээкке келип үргүлөсө, мен ары бери оодарылып, Кытайды кантип жеңүүнү, Россия менен Украинаны согушун кантип токтотуу керектигин ойломокмун. Ал камераларды өзүн көздөй караттырып коюп, уктап кала турган деген Трамп Мичигандын митингде сүйлөп жатып. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жамгыр жаашы мүмкүн. Бүгүн 30 апрелде көпчүлүк аймактарда жамгыр жаашы мүмкүн. Бул тууралуу УКМден кабарлашты. Маалыматка караганда Талас, Ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Жалал Абад облустарынын той этектеринде жана тоолуу райондорунда, Ош, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаашы ыктымал. Чүй, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө, Ош, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин, Ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн 29 апрель 2005 жыл. Сиздер менен мен Султанбай Эжигитов. Кайра видео кайрылуу кылганга туура келип атат. Себеби деген бүгүнкү күнгө чейин мага эчтеке таппай, иш козгогонго эчтеке таппай, эми менин аялымдын үстүнөн иш козгоптурлар УКМге. Бүгүн ошол мага жанагы чакырууну алып келген экен, аялыңызды көрүңүздөр, УКМге өтүңүздөр деп. Анан ал эмне себептен кандай десем, ошол аялыңыздын иш козголду. Себеби деген аялыңыз мыйзамсыз жогорку кеңешке ишке кирип иштеп жүргөн экен деп. Анан мен айтып атам, бул эмеңер вообще мыйзамсыз, вообще-то иш козгогон.
өзү мыйзамсыз. Себеби деген кайсы жерде жазылып турат что эгер депутаттын аялы башка депутатка барып жардамчы болуп иштегенге жоксо жалпы жогорку кеңеште иштегенге укугу жок деп кайсы закондо жазылат? Биз кайсы законду менин аялым бузуп ишке кириптир деген суроодо эгер андай боло турган болсо, ал жерде мен билгенден эле онго жакын депутаттардын кыздары, балдары өзүнүн бир туугандары иштеп жүрөт. 9-10го жакын депутаттар. Эмне үчүн алардын үстүнөн иш козгобойт булар? Андан тышкары ол жээндери, бир туугандардын балдары жана башкалар бөлөлөрү дегендей толтура ал жерде. Алардын үстүнөн эмнеге иш козгобойттур булар? Мен түшүнбөйм да. Закон бирдей боло турган болсо, бардыгын бирдей болсун. Анан кийин айтпайын деген адамды айтыраттар. Мен учпай эле жүрөйүн дедим. Закон бардыгыга бирдей болсо, анда мына 25 мартта мен Ташиевдин үстүнөн кылмыш ишинин 8 беренеси менен негиздеп туруп, башкы прокурорго, президентке арыз жазганмын. Бул Ташиевдин үстүнөн Ташиевди жоопкерчиликке тарткыла деп. Анын негиздегенимде ушул кылмыш кодексинин 7-8 беренесин үстү. Ал кандай беренелер? Бул 330 берене кылмыш кодексинин, разглашение государственных секретов деген, 190 берене, нарушение неприкосновенности частной жизни, 370 берене, шантаж представителей законодательной власти в связи с исполнением депутатских полномочий деген статья. Жана 338 берене кылмыш кодексинин, превышение должностных полномочий деген. Анан дагы 349, 354 кылмыш кодексинин беренелери, воспрепятствование правосудию и производство предварительного расследования деген. 374 кылмыш кодексинин беренеси, угрозы и насилие в отношении депутата деп. 337 кылмыш кодексинин беренеси менен злоупотребление власти деп. Ошондуктан 7-8 беренени негиздеп Ташиевдин кыймылдарын жана кылган иштеринен ушул беренелердин кылмыштардын фактыларына жана эмесине белгилерине тууру келет деп туруп, ошонун үстүнөн мен 25 мартта президентке жана башкы прокурорго жазганмын. Ташиевди жоопкерчиликке тартышыңыздарды суранамын деп. Себеби ушул беренелерди боюнча бул киши кылмыш жасады. Ал убакта 25 мартта ал убакта бул Ташиев жагынан бул мындай угроза жөнүндө алдын алып эле мени коркутуу үркүтүү болчу. Бирок бир айдын ичинде бул коркутуу үркүтүүлөр бүт бардын ишке ашырды да. Ушул 7-8 беренин негизинде ишке ашырды. Анан тышкары дагы ГКНБнин сотрудниктери мындай мыйзамсыз иштерди кылмыш жасап ататтыр. Ошондуктан эгер мыйзам бардыгына бирдей болсо, мен аялым экөөбүздөн эгер бирдекени биз бузган болсок, биз жооп беришке даярбыз. Бирок Ташиев дагы ушул 7-8 берененин негизинде жоопко тартылса, андан ал дагы жооп берсин. Мен ошого чакырып кетмедим. Буга чейин мен кайрылдым эле, ошонун жообу жок. Президентский аппараттан дагы эч кандай жооп жок. Башкы прокуратурадан дагы эч кандай жооп жок. Бирок мен азыркы кайрылуумду расмий түрдө мыйзам президентке жана башкы прокурорго азыр расмий кайрылып атат. Ушул беренелерди мен айтып атам, ага чейин Ташиев жагынан бул жөнүндө коркутуу үркүтүү болсо, бана бүгүнкү күндө уже 1 ай өткөндөн кийин, 1,5 ай өткөндөн кийин булар уже ишке ашкан, уже кылмыш. Булар уже бүтүлгөн, умышленный, атайлап жасаган кылмыштар, билип түшүнүп туруп жасаган кылмыштар. Ошондуктан мен дагы бир жолу расмий сиздерге кайрылам. Урматтуу президент, урматтуу башкы прокурор, ушул менин расмий заявлением, манабу расмий деп кайрылуумду заявление, арызым деп кабыл алыңыздар. Дагы Ташиевдин үстүнөн дагы иш козгоп туруп, жоопко тартышыңыздарды мен сиздерден суранып кетем. Чоң рахмат.